Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң alğaç жараткан Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz mактоолор bolsun. Andaki süýktүү paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Taala'nın üzgültüksüz salavat salamdары bolsun. Allah'ın жалгыздыгына, Allah'ın barlığına, birligine iman keltirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti menen yaşagan sizlerge dagı daima Allah Taala'nın üzgültüksüz rahmeti merimi, hidayatı nuru, adal rızkısı berekesi bola versin. Mına uşunday berekелүү Cuma күнгө жеткирген Allah Taala'ga көптөгөн şükürler bolsun. Cuma күнүңүздөр маарек болсын. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: Euzubillahimineşşeytanirracim. Va'budullaha ve la tuşriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana ve bizil kurba. Bu ayetin manisi Allah Taala'ga gana sıyıngıla, ibadat kılgıla, jana Allah Taala'ga hiç kanday şerik koşpogula. Allah Taala'ga iman keltirip ibadat kılgandan keyin ata enеңерге жакшылык кылгыла. Андан кейін bir туғаныңарга жана туғандарыңарга жакшы мамиле кылып, туғандык мамилени чыңдагыла дейт. Андан кейін ошол бардык момун мусулмандарга бардыгына жакшылык кылгыла деген аят. Урматтуу мусулман бир туган, сиздер менен бүгүн биз Кудай буйрса кыскача ошол туғандык мамилени дайыма бекемдеп байланышты түзүп жашоонун сооптору, эгер атайлап туғандык мамилени үзүп салса, анын кандай кесепеттери болот, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Пайгамбарыбыз айтат: "Валлази нафси биядихи лан тадхулул жанната хатта ту'мину ва лан ту'мину хатта тахаббу." Allah'ın atı менен касам ичип айтамын дейт пайгамбарыбыз. Силер бейишке кирбейсиңер, ыймандуу болмоюнча дейт. Бирок ошол эле учурда ыйманыңар толук болбойт, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Демек, исламдагы бир тууган менен жакшы көрүү, жакшы мамиле менен жашоо бул шариаттын талабы болуп аткандан кийин, анын ичинде туугандык мамиленин байланышы, бекемделиши андан да сооптуу, андан да маанилүү. Мына ошондон алымдарыбыз туугандар бири менен жакшы мамиле кылганда кандай соопторго ээ болот? Ошол жөнүндө айтат. Анын эң биринчи негизги пайдасы Аллах субхана ва таала адам баласынын өмүрүнү узун кылып, рызкысын кенен берекелүү кылып коет дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман сарраху айямудда лаху фи умрихи ва ювасси'a лаху фи ризқихи ва ядфау анху майтатас-су" дейт. Кимдин өмүрү узун, рызкысы кенен берекелүү жана жаман өлүмдөн сактанууну кааласа, анда фальяттакиллаха вал ясил рахима, Аллах субхана ва таалага дайыма таквалык кылып, андан кийин туугандык мамилесин бекемдесин, байланышты эч качан үзбөсүн дейт. Бул эң жакшы пайдаларынын бири. Экинчи пайдасы тадауфул хасанат дейт. Адамдын сообунун, биздин кылган амалдарыбызга Алла Таала соопту берет. Тууганга кылган жакшылыктын сообу анан 2 есе көбөйтүлөт экен. Автоматтык түрдө. Пайгамбарыбыз айтат: "Ас-садакату алал мискини садака." Муктаждарга жардам берсең, садаканын сообун аласың дейт. Ал эми ас-садакату ала зи рахмин, ал эми тууганыңа кайрымдуулук кылып, садака кылып жакшы жардамыңды берсең, садаканын да сообун аласың, туугандык мамилени бекемдегендин дагы сообун аласың дейт. Бул жерде сооптун үстүнө сооп кошулуп атат. Андан кийин эң жакшы пайдаларынан бул такфирул кабаир. Адам билбестен, катачылыктан кеде унутуп, кете азгырылып, чоң иштерди, каталарды кылып коюшу мүмкүн. Ибн Умар радиаллаху анху аткан хадисте пайгамбар айтат: "Bir kişi пайгамбарыбызга келди дагы
айтты: "О Аллахның елчisi, inni asabtu zamban halli min tawbatin." Мен bir күнә иш кылып койдум дейт. Бұл хадисте кандай күнә кылган айтылмайды, бирок чоң күнә кылып койдум, мен тооба кылсам болобу дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Халлака мин уммин?" Сенин апаң барбы дейт. Десе, "Жок, апам жок" дейт. Пайгамбарыбыз кайрадан сурайт: "Халлака мин халатин?" Анда ким бар? Же таяжең барбы десе, "Ооба, менде таяжем бар" деди. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Бирруха яғфир зунубака ва тадхулул жанната." Сен тооба кылганыңдан кийин жанагы күнөө иштериңе барып, ошол таяжеңе барып, кызматын кылып, батасын алган болсоң, ыраазы кылган болсоң, Алла Таала сенин күнөөңдү да кечирет, жана Алла Таала ушул жакшы кылган амалың үчүн бейишке да киргизет деди. Демек, тууганга жакшы мамиле кылуунун эң бир жакшы сооптору. Андан кийин алымдарыбыз айтат, дагы эң сонун пайдаларынан адам баласы, айрыкча момун мусулман, жашообузда Алла Тааланын ыраазычылыгын алуу үчүн жашайбыз. Мынау намазга келгенибиз дагы парзды аткарып, Алла Тааланын ыраазылыгына ээ бололу дейбиз. Барыбыз түбөлүктүү жашоодо же бейиш бар, же тозок бар, ошону да билебиз. Мына ошондон биз түбөлүктүү бейиште жашаганды каалайбыз. Ким ошол тозоктон алыс болуп, бейишке жакын болууну каалаган болсо, туугандык мамилени чыңдасын дейт. Пайгамбарыбыз айтат, күндөрдүн бир күндө бир киши келди, айтты: "Я Расулаллах, ахбирни би шейин юқаррибуни минал жанна ва юб'идуни минан нар" деди. Бир киши келип пайгамбарыбыздан насаат сурап, "Мага бир ишти айтыңызчы, ошол ишти, ошол амалды аткарсам, Алла Таала мени бейишке жакындатсын, тозоктон алыс кылсын" деди. Ошондо пайгамбарыбыз жооп берди: "Табудуллаха ва ла тушрику бихи шей'ан." Сен дайыма Алла Таалага ибадат кыласың, Аллага эч кандай шерик кошпогун. Ва туқимус сала, намазга бекем болосуң. Ва тутуз зака, зекетиңди бересиң. Ва тасилур рахим, жана туугандык мамилени бекемдейсиң. Туугандык байланышты такыр үзбөйсүң деди. Мына ушул нерселерди аткарып жүргөн болсоң, анда Алла Таала сени бейишке жакындатып, тозоктон алыс кылат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Язид ибн Асад деген өзүнүн сахабасына айтат: "Атухиббул жанна?" Ошол Язид деген сахабасына айтат: "Сен бейишти жакшы көрөсүңбү?" дейт. Бейишти жакшы көрөсүң десе, ал айтат: "Ооба, жакшы көрөм" дегенде, пайгамбарыбыз айтат: "Ахибба ли ахика ма тухиббу ли нафсика." Андай болсо, өзүңө жакшы көргөн нерсени сен башка бир тууганыңа дагы жакшы көргөн дейт. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө дагы жакшы көргөн дейт. Демек, өзгөгө дагы жакшы көргөндөн кийин жакын тууганына жакшы көрүштүк, анын соогу андан да эселеп берилет дейт. Чыныгы туугандык мамилени бекемдеген адам анын ыйманынын чыныгы толук бар экендигине далил болот дейт. Пайгамбарыбыз Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал явмил ахир фалюкрим дайфа." Ким Аллага ишенсе, кыямат күнгө ыйман келтирсе, анда үйүнө келген коногун сыйласын дейт. "Ман кана ю'мину биллахи вал явмил ахир фалиясилу рахимah." Ким Аллага ыйман келтирип, акыреттин чыныгы бар экенине ыйман келтирсе, анда ал адам туугандык мамилесин бекемдесин, чыңдасын, үзбөсүн деди. "Ман кана ю'мину биллахи вал явмил ахир", ким Аллага жана акыретке ишенген болсо, "Фалиякул хайран ау лиясмут", дайым жакшы сүйлөсүн, болбосо ун чыкпасын дейт. Ун чыкпасын. Бул болсо дагы мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизге болгон аябай жакшы насааттарынан. Ким туугандык мамилени жакшы байланышты түзгөн болсо, ал чындыгында Алла менен болгон байланышын бекемдеген болот экен. Айша энебиздин хадисинде келет, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан:
Ар-рахиму мутааллиқатун бил арши. Тақулу ман васалани васалахуллах, ман қатаани қатаахуллах. Алла Таала бардық аламды жаратқандан кейін Алла Тааланың ең чоң мақлуғы жаратқан нәрсесі бұл арш болады екен. Барлық нәрсені жаратып біткеннен кейін мана шу туғандық мәміле аршқа асылып алып айтады екен. Сөйлейді екен ошо туғандық мәміле. О Алла, ким мені байланышты түзіп, чыңдап бекемдесе, аны менен сен өзің байланышыңды түзгін дейді екен. Ал эми ким мени үзүп салса, туғандық мәмілені үзүп салса, сен дағы ал адамдан өзіңдің мәмілеңді үзүп сал деп Алла Таалаға дуа қылып қайрылады екен. Мына ошондуктан біз туғандық мәміледе өтө олуттуу карашыбыз керек. Ага кайдыгер калбайлы. Аябай жакшы пайдаларынан ким туғандық мәмілені чыңдаса, ал адамдын бара турган жери бейиш болот дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Я аюханнас афшус салам." О адамдар дейт, силер саламды жайылткыла дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тааланын рахматы, берекеси, тынчтыгы силерге болсун деген сөз. Ушул сөздү жайылткыла. Ва ат'имут таам. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо муктаждарга тамак аш бергиле. Жардам бергиле. Василул архам. Жана туғандық мәмілені байлагыла, бекемдегиле. Вассалли биллейли ван насу ниям. Түн ичинде ел уктап атканда туруп алып, тахаджуд түнкү намаздарды окугула. Ва тадхулул жанната бисалам. Алланын аманчылыгы менен ушул иштерди аткаргандар, саламды жайылткандар, тамак аш бергендер, кайрымдуулук иш кылгандар, түнү менен туруп намаз окугандар, туғандық мәмілені бекемдегендер Алланын аманчылыгы менен бейишке түзеле кире бергиле дейт. Бұл пайғамбарыбыздың хадиси. Мына пайғамбарыбызга ва анзир аширатакал муқрабин. Пайғамбар жаңы пайғамбар болып келгенде биринчи өзүнүн даватын, үгүт насатын динге болгон, ислам болгон купия кылган, жашыруун. Кийин аят түшөт. Сен жакын туғандарыңа дагы эскертип баштай эми. Дегенде пайғамбарыбыз эң алгач өзүнүн жакын өзүнүн уруусунан, уругунан болгондорго ар бир урууду өзүнүн аты менен чакырат. Бул жерде эмне деген уруулар бар? Бани Каб, Бани Мурра, Бани Хашим, Бани Абдушамс. Ушул уруулардын баарын аттары пайгамбарыбыздын туугандары экен. Ушулардын ар бир уруусунун атынан айтып атып, өзүңөрдү, нафсыңарды тозоктон куткаргыла. О баланчалар, туугандарым, өзүңөрдүн нафсыңарды тозоктон куткаргыла. Акыры келип туруп, өзүнүн Абдул-Мутталиб чоң атасы болот. Ошонун дагы балдарына кайрылып айтат: "О Абдул-Мутталибтин балдары" дейт. "Силер дагы өзүңөрдүн нафсыңарды тозоктон куткаргыла." Акырында келип Фатима кызына айтат экен: "О Фатима, сен дагы өзүңдү тозоктун отунан сактагын. Мен эртең силерге эч нерсе кылып бере албаймын. Болгону туугандык гана мамилебиз бар. Ошон үчүн мен силерге эртерээк эскертип атам. Эртең кыяматта ар бир адамдын эсеп китеби өзү менен болот экен. Өзү менен болот экен. Ошондуктан Алла Таала Куранда айтат: "Ва атихи яумал киямати фарда." Ар бир адам кыяматта Алланын алдына эсеп китепке жалгыз келет дейт. Жалгыз жооп бересин. Анан бирөөнүн сөзүнө кирип, туугандык мамилени бузуп, шайтанын азгырыгына азгырылып, туугандык мамилени үзүп, дагы бир адам кейпиде кийген шайтандардын азгырыгына азгырылып туугандык мамилени үзүп алсак, анын артынан биз эч бир жакшылыкты көрө албайбыз. Биз азыр ушулга чейин пайгамбарыбыздын хадистеринен өтө пайдалуу жактарын айттык да. Эгер туугандык мамилени үзүп салса, анын кандай зыяндары бар, ошого да көңүл буралы. Пайгамбарыбыз айтты: "Инна рахмата ла танзилу аля каумин фихим кати'у рахимин" дейт. Кайсы бир коомдо туугандык мамилени үзгөн адам болсо, ал жерге Алла Тааланын рахматы, мээрими түшпөйт дейт. Башка бир хадисте айтат: "Ла ядхулул жанната кати'у рахимин." Туугандык мамилени бузуп үзгөн адам бейишке кире албайт дейт.
Бұл чындығында өте қату айтылған. Андан да қату айтылғаны бар. Пайғамбарымыз айтады: "Саласатун ла турфау салатухум фауқа руусихим шибран" дейді. Үш адам бар, үш адамдың намазы, дуалысы, ибадаты башынан бір қарышта өде көтерілбейді дейді. Мәнесі ал қабыл болбайды деген сөз. Көтерілбейді дейді, қабыл болбайды деген сөз. Алар кімдер? Біріншісі ражулун амма қауман вахум лаху карихун. Bir адам имамдыққа өтсе, анын имамдыққа өткөнін ошол жердегі жамаат каалабаса дейді. Жақшы көрбөсө дейді. Ошондой болсо да өтөм деп эле өтө берген болсо, ал адамдыкы ибадаты кабыл болуусу кыйын болуп калат. Эгер ошентип окуп койсо, суроо ошол имамга өткөн адамдыкында гана болот. Ал эми артынан ыктыда кылгандарда эч бир маселе жок. Ва имраатун батат заужиха сахитун. Ва имраатун батат ва заужиха сахитун. Эркек аялын төшөккө чакырса, аялы макул болбой койсо, аялына күйөөсү түнү менен ачуусу келип жаткан болсо дейт. Бул дагы өтө кыйын болот. Үчүнчүсү ахавани мутасариман, эки бир тууган, бири-бири менен урушкан, талашкан, чакырса барбаган, мамилени үзгөн, мына ушулар дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Фаин мата аля сирамихима", эки бир тууган үшүнтүп мамилени үзүп, жарашпай, тооба кылбай, кечиришпей өтүп кеткен болсо, бул дүйнөдөн бейишке кирбей калаттар дейт. Бейишке кирбей калаттар дейт. Көрүңүздөр, эң бир жаман коркунуч бул ибадаттын кабыл болбой калышы экен. Но ошондуктан бул дүйнөдө эле кечиришип алыш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла яхиллу ли муслимин ан яхжура ахаху фауqa салас". Мусулман адам башка бир мусулманга таарынса, же мамилени үзөм десе, болгону 3 күн экен. 3 күн капа болсоңуз болот экен. 3 күнгө уруксат экен. Бирок 3 күндөн кийин дейт пайгамбарыбыз, экөө жолугуп калса, ким биринчи ассаламу алейкум деп баштап туруп мамилени оңдосо, ошол адамдын даражасы Алланын алдында бийигирээк деди. Бийигирээк деди. Ошондуктан ким менен капа болгон болсок, урушкан, талашкан болсок, болбогон нерселер менен 3 күн андан ашыгы шариятка туура келбей калат. Эгер чыныгы ибадатыбыз кабыл болсун десек, жумабыз кабыл болсун десек, ажылыгыбыз, умурабыз, зекетибиз кабыл болсун десек, орозобуз бар. Биз мусулман бир тууганга таарынганды токтотушубуз керек экен. Жүрөктөрдү тазалашыбыз керек. Биздин эртең кыяматта эсеп китеп болгондо жүзүбүздү жарык кыла турган, оң таразабызды оор кыла турган, жашылык китепти оң колунан бериле турган нерселердин бардыгы чын ихлас менен кылынган ибадаттар. Чын ихлас менен кылган ибадаттар. Мына ошондуктан биз ушул нерселерге көбүрөөк көңүл буралы. Күндөрдүн бир күнүндө Абдуллах ибн Абу Ауфа айтат, пайгамбарыбыз менен отурат элек дейт. Бул Арафат түнү дейт. Эртең Арафат болот деген түн экен. Эми ажылыкта ибадаттар болуп атат. Анан пайгамбарыбыз бир колду көтөрүп бата кылалы, дуа кылалы деп колуну көтөрүп, анан пайгамбарыбыз айтат экен: "Силердин араңарда туугандык мамилени үзгөндөр барбы?" дейт экен. Эгер бар болуп калса, анда биз менен азыр отурбасын деп айтат экен. Ошондо дейт, бир бала туруп чыгып кетти дейт. Анан бир аздан кийин дагы кайра келип отурду дейт. Анан пайгамбарыбыз сураптыр: "Сен кайда барып келдиң?" Десе, жанагы сиз сөзүңүздү айтканыңыздан кийин, эми ал жерде балкы көп сөздөр болду. Пайгамбарыбыз өзүнүн баянын, насааттарын айтты. Анын ичинде ошол туугандык мамиле үзүлсө ибадаттар кабыл болбой калат, дуалар кабыл болбой калат деген жакшы насааттарын уккандан кийин дейт, мен таяжем менен 10 жылдан бери мамилем жок болчу дейт. Ошого барып, кечирим сурап, мамилемди оңдоп, разычылыгын алып, кайра келип отуруп калдым дейт. Ошондо пайгамбарыбыз: "Анда кел, менин жаныма келип отур" деп пайгамбарыбыз өз жанына чакырып алат дейт.
Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясынан сахабалардын дагы өтө бул жаатта окуялары аябай көп. Ибн Аббас айтат экен бул хадисти, пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха ла юаммир бил кауми дияр". Пайгамбарыбыздын бул хадисинде келет, Аллаху субхана ва таала бир коомду өнүктүрүп өстүрөт дейт. Ва юсмиру лахумул амвал, алардын рызкыларына берекени берет, көбөйтөт. Ва ма назара илейхим мунзу халакахум бугдан лахум, алар ушул мамилени эле жакшы кыла бергендиктен жараткандан бери Алла Таала өзүнүн ачуу каарысы менен караган жок аларды деп пайгамбар ушундай бир коомдор деп айтып атса, мактап, сахабалар сурайт экен, алар кимдер дегенде, мындайча айтканда ушул өнүгүүгө, ушул жакшы маанайга, жакшы жашоого, жан дүйнөсүнүн жыргалчылыгына алар кантип жетти дегенде пайгамбарыбыз бисилатихим архамихим, алар туугандык мамилени бекемдөө менен деди пайгамбарыбыз. Ушул даражага жетип атат. Коомго Алла Таала өзүнүн берекесин берет экен. Коомго. Пайгамбарыбыз айтат: ар бир күнөө кылынган ишти адам тооба кылбаса, ошонун жазасын Алла Таала кыяматка калтырат экен. Алланын каалоосунда. Бирок эки иштин жазасын Алла Таала кыяматка калтырбай эле бул дүйнөдө эле берип коет экен. Булардын биринчиси катиату рахимин, туугандык мамилени үзгөндөргө. Ата энеси менен мамилени үзгөндөргө, туугандары менен мамилени үзгөндөргө, ата энеси нааразы болгондор, ата энесин таштап койгондор. Бул ушуларга Алла Таала кечиктирбейт дейт жазаны. Экинчиси аль-баги, шариаттын чегинен чыккандарга. Бирөөлөрдү тоногон болсо, каракчылык кылган болсо, акысына кирген болсо, мына ушундай иштерди кылган болсо дейт. Ухба ибн Амир деген сахабага, ошол сахаба айтат, күндөрдүн бир күнү пайгамбарга жолугуп калдым дейт. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк деп, пайгамбарыбыздын колунан учурашкандан кийин кармап, "О Алланын элчиси, мага жакшы амалдарды айтыңызчы, ошону аткарып жүрөйүн" деди. Ошондо пайгамбарыбыз айтып атат дейт: "Я Уқба" деди. "О Уқба, сил ман катаак, сенин туугандарыңдан, досторуңдан, кошуналарыңдан сени менен мамилени үзгөн менен сен мамилени улагын, бекемдегин. Сен мамилени үзбөгүн" деди. "Ваати ман харамак, сен сурасаң дагы сага бербегендерге, алар сурап келсе, сен болгон жардамыңды бергин. Ваарид амман заламак", башка бир риваятта ваафу амман заламак дейт, сага зулумдук кылган адамыңды сен кечиргин дейт. Мына ушул амалдарды мен сага айтамын дейт. Бул дагы пайгамбарыбыздын бизге берген жакшы осуяттарынан. Жараткан Аллах субхана ва таала мына баарыбызды мына ушундай жакшы амал менен амал кылганга күч кубат берген болсун. Алла Таала бизге аябай жакшылыктын жолун көп көрсөткөн да. Бейишке алып бара турган жолдор аябай көп. Бул дагы Алла Тааланын рахматы, мээрими. Мына ушул жакшы сыпат менен биз бейишке барганга мүмкүнчүлүк бар да. Мына ушул акыркы хадис менен сөзүбүздү аяктайлы. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбызга бир сахаба келди. Келди дагы пайгамбарыбызга арызданды. "О Алланын элчиси" дейт, "менин туугандарым бар. Асилухум яктаунани" дейт. "Мен алар менен туугандык байланышты түзсөм, алар мамилени үзүп салат. Ахлиму анухум ва яжхалуна алайя. Аларга мен сабырдуулук кыламын, алар мени жоктой деп эсептейт, көңүл да бурбайт. Аларга жакшылык кылсам, жакшылыкка жакшылыгы менен эмес, жакшылыкка жамандык менен жооп берет. Алардын катачылыктарын мен кечирип коям, алар такыр эле кечирбейт. Аларга жакшылык кылам,
жакшылыкты да билбейт. Тескерисинче жамандык да кылат. Алла Таала Куранда айтат го: "Хал жазаул ихсани илля лихсан." Жакшылыктын сыйлыгы жакшылык деп. Алар Алла Тааланын жок дегенде ушул аятка да амал кылышпайт. Андан мен эмне кылайын дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Ин кунта кама тaqul факааннама тусифухумул мал ва ла язалу алейка алейхим ма'ака алейхим миналлахи захирун ма думта аля залик." Мындайча айтканда пайгамбарыбыз айтты: эгер бу жерде тусифухумул мал дегенде пайгамбарыбыздын хадиси, мал деген сөз араб тилинде тусифи мал деген ушул жерде аябай ысык кум экен да, чөл калдыларда, чөл. Аябай ысык кум дейт. Аларга сен ушундай ысык кумду кыяматта анын ысыктыгына эч ким чыдабайт. Ошондой нерсени эле аларга берип жатыпсың дегендей кылып атат. Де болбосо алар өздөрүн ушул жаман мамилеси менен ошондой кыяматтагы катуу азапка өздөрүн дуушар кылып атат деген маани экен. Анан пайгамбарыбыз айтты: эгер чындап эле сен ушундай мамиле кылып аткан болсоң, анда Алла Тааланын жардамы дайыма сен үчүн болот деди. Демек, бул хадистен дагы биз жыйынтык чыгаралы: биз эч качан туугандык мамилени үзбөйлү, бекем дегенге аракет кыла берели. Тескерисинче ошентип адашып калгандарга бата дуаны кылып, Алла хидаят берсин деп, Алладан кечирим сурап, жакшы бата дуа тилектерибизди кыла берели.